Жол кыймылы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген долбоор коомдук талкууга коюлду. Сунуш кабыл алынып калса, оң рулдуу унааларды өлкөгө ташып келүүгө уруксаат берилет. Бирок 1 жылдык мөөнөткө гана. Муну менен катар эле унаанын чыгарылган жылы 2015-тен кийинки болуусу шарт. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев дагы бул сунушту толугу менен колдойт. Анын көз карашында өлкө аймагында жүргөн унаалардын көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен. Бул аралыкта бир аз дагы болсо автомобилдер жаңырып калат беле деген ойдо. Ошондой эле депутат эл менен жолугушуп жүргөнүндө көпчүлүк жарандар ушул маселени чечип берүүнү өтүнүшкөнүн айтат. Эл аралап жүргөндө элдин бардыгы ушул айтты, балдар ушу силер ээсинин алкагында киргенде айттыңар эле, ушу жашоодо турмуш жакшы болот, бирок ошол эле учурда мына азыр карасаңыздар машиналардын бардыгы кымбаттап кетти. Биз жалаң гана ушул ээсинин алкагында эле ушул Россиядан ташысак машина ташыйбыз, болгону да эски чириген же болбосо баягы эле жүгүлөр ташып атабыз. Башка жактан поштадан түшүрбөйсүңөрбү же уруксат бербейсиңерби дегенде биз эми ээсинин алкагында болгондо эч кандай поштадан түшүрө албайбыз, киргизе албайбыз. Бирок ошол эле Россияга жанагы оң рулдук автоунаалар кирет, Япониядан. Эми Японияда дегенде ал жерде машина арзан, сапаты жакшы, анан поштадан төлөнгөн күнү деле алар бул жакка келгенде мындай арзан баада келет да, мындайча айткандачы. Ошолорду эгерде биз өзүбүздүн автопаркыбызды жаңылатып алсак, бул жөнөкөй элге, карапайым элге жакшы эле болгону турат да. Өлкөгө оң рулдуу унааларды алып кирүүгө 2015 жылы тыюу салынган болчу. Ошол кезде мыйзам чыгаруучулар жол кырсыктарынын көп болушун дал ушуга байланыштырган. Чындыгында эле Кыргызстандын жолдору оң рулдууларга ылайык келбейт. Бул унаалар Австралия, Британия, Индия, Пакистан, Индонезия жана башка 50-гө жакын мамлекеттин жолдоруна ылайыкташтырылган. Бирок демилгечилер алып келинген унааларга милдеттүү түрдө камераны орнотуу сунушун киргизишүүдө. Анткени оң рулдуу унаалар көбүнчө озуп чыгууда жол кырсыгына кабылат. Туура оң рулдун дагы бир өзүнүн жагы бар, жанагы встречныйга обзор көрүнбөй турган бир өзүнчө тоскоолдугу бар да. Бирок биз ошону чечүү максатында, же болбосо ошол эң негизги причина болуп атканда биз айтып атабыз, келиңиздер, анда биз заманбап технологияларды колдонуп, ошол жака камераны коюп койсок, камерадан так даана сол жака кетип атканда обзор толугу менен көрүнүп турат экен да. Мына ошондо жана эң негизги маселени обгондо тоскоолдук болуп аткан нерсе чечилип атат. Эл өкүлдөрүнүн демилгесине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Караманча каршы экенин 15 февралдагы маалымат жыйында билдирип, жарандарды электромобилдерге өтүүгө чакырган. Мы за все это время либерализма. Биз Түркиянын салыктары боюнча тажрыйбасын көрөлү деп ойлонуп жатабыз. Ал жерде 2 литрден ашык кубы бар унаадан $10.000 төлөнөт. Өзүңдү көрсөткүң келсе $10.000 төлөшүң керек. Кыргызстандагы 1.150.000 автоунаанын ичинен заводдон чыкканына 5 жыл болгон машиналардын саны болгону 5800 экен. Бул деген өлкөдө жаңы унаа жок дегенди түшүндүрөт. 15 жыл жана андан мурун чыгарылган унаалар 1 миллиондон ашат экен. Биз жалаң эски техниканы чогултуп турбуз. Эгер оң рулдууларга уруксат бере турган болсок, Казакстан, Орусия, Беларусьтагы эски унаалардын баары бизге толуп калат. Учурда биз транспортты электрге өткөрүү боюнча программа жүргүзүп жатабыз. Алгач ошону соңуна чыгаралы. Статистикага таянсак, Кыргызстандагы жол кырсыктарынын 4/1 бөлүгү оң рулдуу унаа башкарган айдоочуларга туура келет. Тилекке каршы жолдогу өлүм учурларынын 27% дагы ушундай унаалардын катышуусунда болот. Коопсуздукту алдын алуу үчүн депутаттардын бул демилгесин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы дагы четке кагууда. Автоунааларды озуп өтүүдө дагы эң негизги алдыдагы унааларды көрүүсү, обзор начар болгондуктан баягы озуп өтүүдө уже оң рулдуу транспорт каражаттары бул унаа жолдун каршы тилкесине чыгып жана кагылышууларга кабыл болуп атканы эң көйгөйдү жаратат. Бүгүнкү күндө бул оң рулдарды транспорт каражаттарын киргизүү боюнча Ички иштер министрлиги ошол эле учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы боюнча бул мыйзамдын киришине биз каршы көз караштабыз. Кайчы пикир жаратып жаткан мыйзам долбооруна коомчулуктун көз карашы кандай? Мен каршы элемин го, анткени жол кырсыктары, жол кесепеттери көп болуп атат оң рулдун айынан. Эми шарт түзүп берсе анда макул. Элдин көпчүлүгү эле эски машина айдагандан көрө эки пикирде болом да. Эски машинадан көрө жылы жаңы машина келсе жакшы болот, бирок эми ошо оң рулдууларга шарт түзүп бериш керек да. Шарт түзүп берип, баарына ылайыктап берсе анда макул. Шарт жок болсо биздик оң рулга жол белгилери, жол талаптары жооп бербейт да. Алып келиш керек. Себеби булар эскирип атат да. А элдин канча саны ушундай руль менен айдап жүрөт. Ошого эле да. Кени бул дагы алмашып туруш керек да, жаңыланып туруш керек. Себеби бул машиналар качественный. Берги корейский машиналардан, башкалардан
даже немецтерден качественный. Мен көз карашым боюнча да. Элге жакшы болот эле. Азыр эми завод жок, запчасть жок, кымбаттап атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200 миңден ашуун оң рулдуу унаалар каттоодо турат. Былтыркы жылы 7 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, анын 25% дал ушул унаалардын катышуусунда болгон. Айдар Тимиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.